Урматтуу туугандар, өндүрүшкө жана мал чарбачылыкка, бизнеске, ишмердүүлүккө аябай сонун 1,5 гектар жер аянтында жайгашкан жаңы курулган сарай бар. 64 метр узуну, туурасы болсо 22 метр, суу свети бар, электр энергиясы бүт баары тартылган жер аянты 1,5 гектар кызыл китептүү. Сатыла турган баасы $250 миң, анан сүйлөшүү жолдору болот. Бул бышык кыштан ушул 4-5 жыл мурда салынган сарай. Үстү тыныке менен жабылган, ичи жылууланган, кышында жылуу, жайында салкын боло турган ушул 64кө 22 размеринде бышык кыштан түшкөн сарай. Баасын уктуңуздар, азыр кененирээк толук тааныштырып кетебиз. Дареги Мирная айылы Сокулук районунда болуп калат. Тагыраагы ушул аэропорттун жолунан эле Дача суудан ылдый 6,5 километр жаңы асфальт менен түз түшүп келесиздер. Түз түшүп келгенде эле Мирная айылынын повороту батышты көздөй бурулганда 500 метрде Мирная айылына кире бериште оң тарапта биринчи линияда чоң жолдун боюнда жайгашкан. Жер аянты туура 4 чарчы формада, узуну 150 метр, ал эми туурасы болсо бир 100 метрден бир аз ашуунураак. Скважинадан суу чыккан, центральный таза суу бар, бүт бардык шарты менен. Сарайдын жанында бул жагында бир бөлмө малчынын үйү, тетиги четинде экинчи бөлмө өзүнүн душ ваннасы менен дагы бир бөлмө бар. Анан экинчи кабатта дагы 2 бөлмөлүү кухнясы менен жылуу суу, муздак суу, душ, ванна, ажаткана бүт баары киргизилген. Четинен көрсөтүп беребиз. Дрон кадрларын дагы тартып чыгарып койдук. Бул 1,5 гектар жер аянты өзүнүн кызыл китеби жана техпаспорту менен ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Бүт бардык мына бул конструкцияларыны бышык кыштан тумбалар менен куюп, сейсмопоястарын куюп, кыскасы сонун кылып тургузган. Жанында 30га 10 размеринде пескоблоктон бийик турган дагы кошумча курулуш, торпак кананын планировкасы менен айланасы бүт баары тосулган. Жер аянты өзү айланасынан узунунан 150 метр, туурасынан 100 метрден бир аз ашуунураак кылып, баягы фундаментини куюп, тетиги темирлерди, стойкаларын орнотуп чыккан. Өзү ээсинин планында бул айланасыны 4 чарчы кылып ушу тыныке менен тосуп чыгам деген план болгон экен, бирок шартка байланыштуу сатууга коюп жатат. Бысмылда деп эле сарайдын ичини көрсөтөйлү. Анан бөлмөлөрүнү көрсөтүп, сырткы торпок канасын көрсөтүп, чек араларыны, көчө тараптарыны толук түрдө тактап көрсөтүп беребиз. Дрон кадрдан дагы байкасаңыздар болот. Мына киргенде бул тарабынан бир дарбаза орнотулган, үстү тыныке менен жабылган. Мына оң тарабында биринчи бөлмө өзүнүн топка отоплениясы менен, бул жагы ушул асты полдонгон малчынын атайын үйү. Видео көзөмөл орнотулган, бүт бардык тарабынан, бул тараптан бир сыртта да 2-3 жерде видео байкоо бар. Сарайдын аркы бурчу, берки бурчу, өйдөңкү ылдыйкы бурчтарында бүт бардык жогунда видео көзөмөлдөр орнотулган. Үстү ригилдер бүтүн темир профилдерден жылууланган, стекловато ташталган, электр жарыктандыруулары бүт баары кирген. Ичи туурасынан ушул 22 метр, узунунан 64 метр. Таза суу келген, мынакей. Өзү эски акурлар болгон экен, аны бузуп, мындай бир сыйра бузуп чыгарып коюптур. Эми келип туруп эле каалагандай кааласаңыздар темир менен, кааласаңыздар бетон менен акурларын жасап алсаңыздар болот. Мүмкүн тоок ферма кыласыздар, мүмкүн кайра мал чарба кыласыздар, мүмкүн бука багасыздар, мүмкүн арашан багасыздар, мүмкүн бир кандайдыр бир газоблок, пескоблок сыяктуу бир өндүрүш жасайсыздар. Аны өзүңүздөр карап байкап көрөсүздөр. Анткени электр энергиясы дагы кенен, скважинадан суу дагы бар, центральный таза суу дагы бар. Бүт бардык шарты чыгарылган да, каралган. Бул тарабынан мына каналчалары, мына ортодо дагы каналчалары бар. Бир катар. Андан бери экинчи катар. Кыскасы мына жерге бир 5 катар же болбосо 6 катарды батырсаңыздар болот экен да. 5 катар, 6 катарга чейин мындай мал байласаңыздар болот экен. Ортодон дагы 2 каналчасы, рабочий зонасы, ташка жүрө турган бүт бардыгы каралган. Күнчыгыш тарабынан 2 чоң дарбазасы орнотулган. Бүт бардыгы айланасынан бышык кыш менен тургузулган да. Мына үстүлөрүн карасаңыздар, форточкаларынан бери пластик терезелерини койгон. Мына бул айнектеринин бүт бардыгы пластиктен терезелер орнотулган. Мынакей. Көрдүңүздөр, форточка бүт баары пластиктен. Кыскасы шарты жакшы экен. Даяр сарай. Аласыздар, мына ичини бир сыйра сүрүп, тазалап, чыгарып таштап туруп, анан каалаган проектке өзгөртүрүп өзүңүздөр ишти кылсаңыздар болот. Мына ортодо дагы биринчи кабатында склад бөлмөсү бар. Бул жагында ушул тачка, инструмент бүт баары сакталган, асты стяжка болгон, анан отопление бүт бардыгы кирген, сантехника каражаттары. Үстү плита басылган.
Плитанын üstünden ana bul жагында 2 bölmösü var da. Аны dagı sırtından tepkisi менен чыгып көрсөтүп беребиz. Andan beri muna ул тарабында dagı 2 bölmösü var. Birөөсү санузел ажаткана, birөөсү dagы кошумча bir жашоо bölmösü. Andan berki bölmösүн көрсөңүздөр болот. Бул жагы ушул раздевалкасы менен андан ары душ bölmösü. Сыртка чыга турган болсок, бул жагы ушул экинчи дарбазасы болуп калат. Түшүнүктүү болду, а? Мына ылдыйкы чек араларындагы тактап коелу бир жолу. Мына жерге 3-4 ямалар казылган экен. Бул эмненин планында казылган, аны билбедим туугандар. Мына чек арасы ушул ченден болот. Тагыраагы сарайдын ылдый тарабында дагы бир 3,5 метрдей аралык калган. Тиги тарабына дагы ушул бетондон тургузулуп, кыскасы стойкалары орнотулган. Так, жүрө бериңиздер. Андан бери мына центральный таза суу мына жерден чыккан турба менен тартылып келген. Мына крайнигин ачсаңыздар эле шаулдап напор менен айдап турат. Центральный таза суу. Бул тарап ушу чек арасы айланасынан бүтүн астынан фундамент куюлуп тосулуп чыккан да. Сарайдын сырткы көрүнүшү. Мына бул тарабында да 2-3 жерде видео наблюдение орнотулган. Электр чубалгылар тартылып келип, баягы бүтүн счетчиктери коюлган. Темир тепкич аркылуу экинчи кабатка көтөрүлүп, бул жагын дагы бир катар сиздерге көрсөтүп коелу. Бүт бардык шартты түзүп койгон экен өзүчө. Тарс келесиздер, каалагандай ушу мээнетти кылсаңыздар иншалла болот. Бурон эшиктери орнотулган, киргенде бүт бардык шарты бар. Шаардагы батирде кандай шарт болсо, бул жерде дагы дал ушундай шарт бар. Асты линолеум төшөлгөн, кухонный гарнитуралары, муздаткычтары, жылуу суу, муздак суу, вешалкалары, мына люстралардан бери орнотуп койгон да. Стол, чай ичүүчү. Мына бул тарабында, мына оң тарабында бир спальный бөлмөсү бар бул жагында. Бул жагда люстралар менен бүт баары коюлган. Бул бөлмөдөн мына оң тарабында караңыздар. Санузел бөлмөлөрү жайгашкан. Так, андан бери мына бул жагы болсо ажаткана бөлмөсү. Бүт бардык сантехникасы кирген да. Даяр отопление, пластик терезелери, бүт бардыгы кыскасы орнотулган. Жактыбы? Лайктан басып, бир комментарийден жазып туруңуздар. Мирная айылынын кире бериши чоң жолдун эле боюнда ушул дрон кадрлары менен тартып бардыгын көрсөтүп койдук. 150-ге 100 метрдин бир аз ашуураак болгон туура 4 чарчы формадагы жер аянты. Кызыл китептүү. Жеке менчик туракча үй курганга дагы уруксат бар да. Полный даяр, готовый, тарс келип эле ишти жүргүзсөңүздөр иншалла болот. Мына бул пескаблок менен тургузулган сарайындагы карап коюңуздар, мына бийиктигине. Бийиктиги канча бир 4 метрден бир аз ашуураак чыгат да. Фундаменти куюлган бетон менен, пескаблок менен бүтүн 4 чарчы болуп турган. Үстүнү болгону тарс навесин жабыш керек. Анан калагандай же жылуулап бир ишке киргизип коюш керек да. Туурасынан 10 метр, узунунан ушул 30 метр. Ички шартын дагы көрсөтүп коелу мына. Ички тарабыдагы мындай сыртынан кичине көрүнгөнү менен ичи өтө эле кенен. 10-го 30 размеринде. Бийиктиги да бийик, колонналары бүт бардыгы коюлган. Так. Анан скважинасын айтып коеюн, туугандар. Скважинадан чыккан суу бир 30 метрден тегерегинде чыгыптыр. Таза суу чыккан да жер астынан. Бул жер астынан чыккан суусу мына бул ченде. Тетиги бактарактын ылдый тарабынан бул жагынан скважинадан суу чыккан. Тарс токко кошосуздар, моторду коесуздар, фашылдаган боюнча 1,5 гектарды баягы суу менен камсыздайт да. Так. Андан ары көчө тарабында көрсөтүп коелу. Бул тарабы мына сарайдын өйдө тарабынан бул жагында жанында боковойунда мынантип навеси дагы жасалган өзүчө. Ал жагына кааласаңыздар кой киргизсеңиздер болот, кааласаңыздар бир аккурду жасап узунунан мал байласаңыздар дагы болот экен. Аны өзүңүздөр караштырып, байкаштырып, кыскасы ишин жүргүзөсүздөр. Чек аралары мына бул жерлердин бардыгы ушу сиздерге караштуу. Мына чек арасы тетиги жерден фундаменти коюлуп турат. Бул батыш тарабы Мирная айылы, тетиги жагында катарынан үйлөр, айылдар жайгашкан. Ушу кире бериште эле жайгашып тур өзү. Анан жанагындай бетон завод ачам десе, бир өндүрүш жасайм десе, айланасында бул жакта жакын эле жерде карьерлер дагы бар экен. Иштетсеңиздер болот экен да кыскасы. Ушул жерден кире бериш дарбазасы, орду, асты фундаменти куюлган, стойкалары коюлган, болгону тарс тыныкен алып келип эле айлантасынан тосуп коюш керек экен. Мына көчөсүн дагы көрүп койсоңуздар болот. Биз аэропорттон ылдый эле дача суу менен түз жаңы асфальт менен ылдый түшүп келдик дагы. Тетиги бактарактардын артынан эле асфальттан бери күн батышты көздөй бурулдук. Бурулганда эми 500 метр. 500 метрде Мирная айылынын кире беришинде, мына кире бериши.
Бул жагында кошуналар, соседтер, сарайлар, үйлөр, кыскасы. Ушу кире беришинде эле биринчи оң тараптагы сарай. Чалуу ээси менен сүйлөшүңүздөр. Биз кызматта болдук. Лайктан басып, комментарийден жазасыздар. Ассаламу алейкум.